Амансыздарбы калайык? Кечеги токтогон жерибизден Манас баянын андан ары уланталы. Ал эми сиздер албетте бул эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Эми бул менин колумдагы Сагынбай Орозбаков атабыздын бул манасы 2000 барактан тура турган болсо, биз ошонун четин эми ойдук. Биз 315 баракта жүрөбүз айлы. 19 көрсөтүүнү жасап жатабыз. Ар бир көрсөтүүбүз 15, 10, 15, 20 мүнөткө чейин. Ошондуктан үзбөй калтырбай көрүп туруңуздар. Анан өзүңүз көрүп бүткөндөн кийин ошондо өзүңүз көрүп эле жөн койбостон бала чакага да бөлүшүп, башкаларга да бөлүшүп жөнөтүп туруңуздар. Сиздерден өтүнүч. Эми андан ары кетсек, Манастын колу Дункан шаарын алды. Кытайдын Дункан шаарын алып, мына ошол жерге өз бийлик өкүмүн жүргүзүп баштады. Дункандын баягы казынасын санады, элин санатты, бүт баарысын үйүнө таратты. Мына ошентип эми баштаганда, эми баягы Дункан шаарынын аймактары да көп да. Аймактарында дагы башчылар бар. Баягы дүбүрө Манасты тоготпой коюп, ушул аймактардан өзүнө караган жерлерден колун жыйнабай коюп, анан жанагынтип жеңилип, акыры өлүп тынып атпайбы. Анан Манас эми бийлигин жүргүзүп баштаганда 450 000 аскери бар. Ошол Дункан шаарын мындай теске келтирип баштаганда, Кайыпдаң дегени 13 000 аскер менен келип, ошол Саңыроо деген Дункан шаарына караштуу бир жерден экен. Мына ошол Саңыроодон 13 000 аскери менен келип, шаарга кирмекке, шаарды алмакка аракет кылып көрүп калды. Бирок ага андан ары Лоп дайрадан ары Сура тоосу жактан Даван чөлдү кезип, Догон деген кол башчы келип кошулуп, мына ошентип булар дагы 500 000ге жете түшүп калды. Жолдон дагы бир топтору кошулуп, мына ушинтип олтуруп 400 000, 500 000 кол келип, Дункан шаарын ороп калды. Мына ошондо Манас кандай кылабыз деп бакайлар болуп баары кеңешип турушту. Ал учурда дагы Кытайдын башка жактарынан дагы кол чогулуп олтуруп, аябай көбөйүп кетти дейт. Мына эми Бакай, Көкчө, Манас, Жамгырчы, Кошой, бүт баарысы, Жедигердин багышы дейт, Агыш балбан, Үрбү, Эржанай, Буудайык, Буурчак, Куруш, мына ушулардын баарысы чогулушуп, баягы жыйын өткөрүшүп, кандай кылып бул жоо менен баягы салгылашабыз деп турган жерде, баягы Бабаң Кошой Кашкардан, Жаркенден, наркы өзү басып алган Каракыштан чогулуп олтуруп, дагы 600-700 000 кол менен келип, тигил ортодогу Манастын колуна, жанагы Дункан шаарындагы Манастын колуна кошулуп, булар абдан көбөйүштү. Наркы жакта да кол көбөйдү. Ошентип эртеси күнү Догондун колу менен Манастын колу бетме бет туруп калышты. Анан Догон чыкты. Догон дагы бул өтө балбан, өтө эр, согуштун ыкмаларын абдан катуу билген, мына ушундай кол башчы экен. Жекеге деп Чамбыл деген атты минип, Манасты жекеге чакырып чыкты. Эми ушунчалык баатырлыгында, балбандыгында, эрдигинде, шердигинде айып жок. Мына ушундай ары сүр десе сүр, түр десе түрү бар. Мына ушундай Догон кол башчы экен. Манасты жекеге чакырганда Манас да жөн турган жок. Ага саба кызыл туу, айгайлаган ызы чуу, ага саба сур желегин көтөрүп деп сүрөттөйт да. Манас дагы баягы Догонго жекеге чыкты. Биринчи найза менен сайышып, бири-биринен найзаларын жапырып, кезешип, баягы бири-бири менен
найзалашып ушундай бир катуу кармашып көрдү. Найзалар чак келген жок. Найзасы сынгандан кийин колдоруна күрсүлөрүн алышып, аянбастан чабышып, калкандарын тозушуп, мына ушундай болушуп деп абдан катуу экөө чабышат. Анан күрсү бүткөндөн кийин кылычтары менен кылычташып, кылычынын экөөнүн кылычы бири-бирине тийгенде баягы кылычтардын тийген жеринен чаңк деп, канк деп үн чыкканда жалын чыгып атты дейт да. Ушундай бир катуу экөө чабышып, экөө тең баягындай ары балбан, ары күчтүү, ары ер, ары согуш ыкмаларын мыкты билген мына ушундай адамдар. Манас ошол кезде 21-22-нин тегерегиндеги жигит. Ак куланы алкынтып, бул да чыгып мына ушинтип турат. Ал эми кылычташып бүткөндөн кийин булар мылтык атып, алыстан бири-бирин тегиниси өзүнүн мылтыгын алып чыгып, баягы догон Манасты атып, Манас болсо баягы ак келтесин сууруп чыгып, ак келте менен атып, мына ушинтип дагы экөөнүн атышып жатып, огу түгөнүп, мына ушундай болду дейт. Андан кийин экөө эреңиш кылып ушинтип кармашты. Эреңишке келгенде Манас күчтүүлүк кылып, баягы догонду белден алып, ат үстүнөн алып түшүп, жерге уруп көмөлөтө. Мына ошол жерде догон жан берди дейт. Догон өлгөндөн кийин баягы канча 100 000 деген колу болсо дагы алардын баары селт эте түшүп, эми кандай кылабыз дегенде Саңыроодон келген Кайыпдаң деген дагы бир кол башчы. Бул эгер догон тигил Сура тоосун жактагы ошол Кытайдын калкын башкарган кол башчы болсо, жанагы Кайыпдаң деген бул Саңыроо деген жерди, Саңыроодо элди башкарган кол башчы экен. Бул чыкты дейт. Бул чыгып, найзасы менен ушундай Манасты баягы жекеге деп чакырып, Манасты келип найза менен уруп кетерде, Манаска жетерде, Манас баягы Кайыпдаңдын найзасын кылыч менен кагып өзү буйтап кетти дейт. Мына ошондо нары жагынан Кайыпдаңды Чалыбай менен Абдылда экөө баягы сүйрөп кетишти дейт. Экөө кармап сүйрөп кетип, андан соң Кайыпдаңды бошотуп алалы деп ары жактан 100 аскер менен баягы дагы бирөөсү аттанды дейт. Баягы жекеге деген ошентип бузулуп кетип, жеке баатырлар бири-бирин жекеге чакырышып, жекеге деп кыйкырышып, анан жекеге чыгышып, ал убакта салт ушундай да. Анан жекегеси бузулуп кетип, ошентип баягы аскердин баарысы согушка киришти дейт. Ошентип согушуп жатышат. Катуу кыргын болду дейт. Ушунчалык катуу кыргын, баягы ушундай сүрөттөйт да. Туусу туудан бөлүнбөй, душманы кайсы, эл кайсы бири-бирине көрүнбөй деп сүрөттөйт Сагынбай атабыз. Мына ушундай абдан катуу согуш болуп, күнү кечке согушуп жатышты. Бирөөнүн башына балта тийди, бирөөнүн төшүнөн найза тийди, бирөөсүн болсо кылыч менен бөлө чапты. Бири-бирин ушинтип эрлер кырып, эрлер союп, бирөөнүн атына ок тийип, ал жөө калып, бирөөсүнүн буту сынып, бирөөсүнүн колу сынып, иши кылып, кана байран кыйсыпыр баягы сапырылып, топурак аттар жүрөт, топурап дегендей. Мына ушул сөздү караңызчы, Сагынбай атабыздын. Сапырылып, топурак аттар жүрөт, топурап. Өзүнчө эле картина. Өзүнчө муну ушул эле эки сөздү сүрөт кылып тартсаңыз, тим эле укмуштай чоң сүрөт болчудай да. Мына ошентип бир күн кечке согуш болду. Абдан көп эр өлүгү тоодой болуп, ат өлүгү тоодой болуп, мына ушинтип ортого баягы элдин жарадары мындан көп. Баягы атын жоготуп, атына ок тийип, жөө калганы мындан көп. Атынан шылкыйып, атына сүйрөлүп калганы мындан көп. Кылыч жеп,
баягы мойнунан кан атып, мына ушинтип жаңы эле баягындай болуп, өлүм менен өмүрдүн ортосунда калып кыйналганы, кыйкырганы, бакырганы, ыйлаганы мындан көп деп мына ушундай согушту сүрөттөп берет. Ошол учурда кан суудай акты дейт. Баягы Лоб көлүнүн жээги ошол жака жакын экен да. Лоб көлүнүн жээгине чейин агып жеткен суу бар экен. Мына ошол суу менен суу эмей эле кан агып калды дейт. Лоб көлүнүн жээгине жетип, Лоб көлүнүн жээги ушундай бир кызарып, мына ушундай кандуу көл болуп калды дейт да. Мына ошондой согуштан кийин кеч кирди. Кеч киргенде кошой кыйкырып колду жыйнап атат. Аман аман, ой, аман аман деп баягы ушинтип аман 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 деген кыйкырык менен ушинтип жыйнайт экен, жыйначу экен. Ошентип 300 миңден ашык эртеси болду. Эртеси согуш болгон жок, анткени Кытайлар өздөрү канча көп болсо дагы баягы эки башчысы айткандай, Кайыпдаңды баягы Ажыбай менен Чалбай менен Абдылда экөө сүйрөп кеткен да. Сүйрөп кетип аны колго түшүрүп алышты. Тындым кылган жок, аны колго түшүрүп алышты. Догон болсо өлүп тынды. Ал эми Кайыпдаң Саңыроонун башчысы колго түшүп, кошко баягы колго түшкөндөр менен кошулуп камалды. Ошентип эртеси күнү согуш болгон жок. Манас, Кошой ошол жердеги кечеги согуштан кийинки баягы эр өлүгү, жарадарын таңат. Эми бирөөсү колу сынган дейт, бирөөсүнүн буту сынган, бирөө найза жеген, бирөө кылыч менен. Ошентип баягы Кытай тараптагы, берки Кыргыз тараптагы биринин баягы жарадарларын таап келишип, анан кийин Кытай нары жакта турат, бери жакка келген жок, жүргүлө барып ким өлдү, ким каякта калды дешип, бири-бирин издешип, баягы өлүктөрдүн ичинен Кытай болобу, Кыргыз болобу, өздөрүнүн ошол согуш талаасында калган өлүктөрүн, жарадарларын жыйнашып келип, андан соң алардан канча киши болду дейт, алардан дагы абдан көп киши өлүптүр. Албетте баягы башчылар өлгөндөн кийин алардан кырылгандары көбүрөөк болуп калды дейт. Ал эми Кыргыздан ошол Кошой менен Манастын колунан, Кошой дагы 600-700 миң киши менен келген, Манаста да бул жерде 400-450 миң, 500 миңге жакын киши бар болчу. Мына ушундай арасынан 300 миң, 700 деп айтат да. Мына ушундай эр өлүгү мына ушундай болду дейт. Андан жарадар болгондорун таңып, баягы шак коюшуп, дары себишип, баягындай бир айрылып кеткен жерлерин оңдошуп, мына ушинтип таңып, мына ушинтип эртеси күнү кол чабышкан жок дейт. Кийинки күнү анан баягы аттарына жем берип, суу берип, мына ушинтип бир жагы ошол баягы дары-дармек менен жардам берип атса, Кошой жагы атайын аскерлерге буйрук берип жүрдү дейт. Атыңарга жем чөбүн жакшылап бергиле, суугаргыла, эртеңки салгылашка даяр болгула деп, эртеңки салгылашка Кыргыздын баары тизилип, эртеңки салгылашка мына деп чыкканда, бардыгы жаш, бардыгы ошол согуш дегенде баягындай ичкен ашын таштаган мына ушундай эрлер жүрдү дейт. Ошолордун баарысы даярданганда баягы кол башчылары бирөөсү бир жагы колго түшүп, бир жагы өлгөн Кытайдын аскери баягы Догондун артынан келгени Ымалай дейт, эми ал Гималай да. Мына ошол Гималай тоосун таянып, ошондо нары качып жөнөштү, сүрүлүп качып жөнөштү дейт. Анткени эми биздин кол башчыбыз жок болсо, жол башчыбыз жок болсо, кантип согушабыз, кантип урушабыз деп ошолордун баарысы качып жөнөштү. Кытай качты. Баягы Гималай менен Саңыроону көздөй качты дейт да. Сураны, Асыроо, Маймык тоосун таянып качышып, мына ушинтип
Кече Догондун артынан келген 400 миңдин 200 миңи жок болуптур. Ал эми берки жактан да кошулуп келгендеринин көбү өлүптүр. Өтө көп жоготууга учурашып. Андан ары качып барышат. Эми качкан жоону катын да саят деп баягы кыргыздар айтып коет эмеспи? Муну ошентип артынан 12 миң аскер кубалап алардын Догон жакты. Ималай, Асыроо Маймык, Кубаң, Тазар деген жактарга чейин барып, ал жерде жаткан элдин да малын талап, жылкысын айдап, ошентип баягы жоону кубалап, Гималай таяндырып, мына ошентип баратышты. Дейт, эми алар ал жерде тура турсун, ал эми Манас 150 миң киши менен Саңыроону көздөй жөнөдү, баягы Кайып Даңдын жерин көздөй жөнөдү. Бул жакта ел үркүп качып калыптыр. Эми Саңыроо бул дагы ел жашаган аймак. Баягы Дуканды алгандан кийин Саңыроодон кече Кайыптан келип колго түшүп калган. Анын колу качканда аны менен кошо үркүп, Саңыроонун эли бүт үркүп, тоо таянып, Ак Даңгыл деген колотту көчүп, ушинтип таянып элдин баары качып калыптыр. Муну ошол элдин ичинде Ак Даңгыл деген колотту араба баягындай төөлөрүнө, атка бүт барына жүгүн артып алып, Ак Даңгыл деген колотту таянып, арбын көч баратат дейт. Артында 300 жасоол кайтарып бараттыр булардычы. 30 кыз, 270 ер экен дейт. Аябай жаа тартканга мыкты, жана 30 кыз тимеле эч кимди жолотпой, жааны тимеле мөндүрдөй кылып төгүлтүп атат дейт. Эч кимди анча мынча ээрлерди өлтүрүүйдү дейт да. Кыргыздын баягы кууп артынан кууп барган колунун. Аны колду Акынбек уулу Меңдибай башкарган экен. Эми Манас баягы 150 миң аскер менен кетип атат Саңыроо көздөй бет алып. Ошонун ичинде эми 100 башы, 10 башы, 1000 башлардын ичинен Алымбек уулу Меңдибай ошол көчтүн артынан кууган экен, далайын окко учуруйттур да. Анан анын арасында Бакай да бар экен. Бакайдын да омуроосуна ок тийип, тимеле эми ойлогон экен да, баягы зоотун чечип, баягы качкандан кийин биз ким менен согушмак элек деп, зоотун чечип жөнөгөн экен. Мына омуроосуна ок тийип, канжалап, каны агып, ушинтип келди Манаска дейт. Манас ошондо 22 жашта чамалап калган бала. Ошол жерде Манаска жеткенден кийин Манас баягы Бакайга тийген окту көргөндөн кийин тетиги Меңдибай айтып келет. Мына жерде абдан 90 төөгө ушундай бир баягы жүгүн артып алып, элин алдына салып алып, Ак Даңгылды көздөй качып баратат. Мына ошонун артынан жеттеп, Манас баягы найзасын алып, ок жарагын камданып, анан артынан жетип барса, баягы 30 кыз тимеле Манастын эми жанында нөкөрлөрү бар, аскерлери менен 30 кыз тимеле мөндүрдөй жаа тартат дейт. Баягы эрлери 270 андан бешбетер жаа тартат дейт. Ошол жаанын огуна калкан тосушуп барып, анан жанагы көчүп бараткан, качып бараткан көчтү токтотуп калат. Ал көч көрсө Кайып Даңдын кызы Кара Бөрк деген кыз экен. Эми кыз ушунчалык сулуу, ай десе аркы жок, күн десе көркү жок. Мына ушундай укмуш сулуу кыз экен да. Баягы кыз ошол 30 кызын кый албай калганы качып кетти дейт. Баягы 270'nin баары качты. Баягы төөсү дагы айдоочусу жок калды. Баягы көчүп бараткан көчүнүн баары жолдо калды дейт. Калган элдин баары качты дейт. Анан жанагы 30 жаагер кызын тигил Кара Бөрк кый албай, ошол 30'у менен калып калышты. Мына ошондо Манас барып кармап алды. Анан Манастын дарегин сурайт, Манас дарегин айтып турат. Андан соң кыз сүйлөп атат да. Мен ок берейин. Менин атамды сен Манас өлтүрүп коюпсуң. Мындай талаада эмес, жекеге чыккан жерде эмес, же болбосо согушта өлсө дагы атам мен кечирет элем. Атам колго түшкөндөн кийин өлтүртүп коюпсуң. Мен ушундай кабар уктум дейт. Атаңды Манас өлтүрдү, аскерин бери келтирди.
айтып келген ағам деп, атамды жұтқан манасын қатылбағын маған деп, қар қалтынға көмсөңда қатын болбойм саға деп, олжо атым мен емес, олжо болып қолыңда, ойло сөздің соңында, жүрүүчү қыз мен емес. Тирүүлүктен кечемин, тим жүрбөй түпкө жетемин, қатын болып саа жүрбөй, капилеттен бір күні қардыңды жарып кетемін. Болсом өзім башыма, тойсоң алғын жашыңа дейт. Жашыңа тойып қалсаң, өміріңе тойсоң мен алғын дейт да. Егер сол күн өлсөм да, уу салармын ашыңа деп, мұны ушинтип баягы абдан тикиреңдеп, ушунчалык кайраттуу кыз экен дейт. Көркөмү укмуш экен дейт. Эми чачы да капкара, ушундай бир көзү да капкара, кирпиктери тимеле ушунчалык баягындай жайнаган, мына ушундай өтө сулуу, өтө кайраттуу кыз экен да. Мына ошону анан Манас баягы алгыс текиреңдеп ушинтип катуу каардуу жооп берип атса, кылыч менен чаап өлтүрүп салгысы келсе, аны бакай чакырып айтты дейт да. Бул кызга кылыч чапкан эр кишинин иши эмес. Кызга кылыч чаба көрбө, мындай атка кала көрбө деп бакай кеңеш берип калды дейт. Омуроосуна ошол кара бөрктүн жаасынын огун жесе дагы мына ошентип кеңеш берип калды дейт. Манас ал кызды караса жактырып калгандай түрү бар дейт да. Мына ошентип Манас баягы кара бөрктү кармап алып келип, анан кара бөрк баягы тил албайт, сөзгө келбейт. Мына ушинтип баягындай, сени бир күнү баары бир өлтүрүп кетем. Сен мени азыр олжо кылып аласың, бирок мен сени түйүңө жетем. Менин атамды колго түшкөн жеринен ушул колго түшүп калды деп, колго түшкөн журт башыны, кол башчыны кантип ушул өлтүргөнгө колуң барды. Ал жоодон өлсө болмок, согушуп жатып өлсө болмок деп мына ушинтип берип болбойт дейт. Кайыптаңдын кемпири апасы жанагы кара бөрктүн. Кызым кой десе дагы болбойт. Кызым кой, андан көрө ушуларга кызматын кырып, эң негизгиси аман болсоң болду, өмүрүң бар болсо болду, өмүрүңдү кыя көрбө, алдагындай болуп сүйлөй көрбө деп кыз экөө турат баягы жерде. Бир убакта Чалыбай деген жетип келди дейт. Анан мунун атасы Кайыптаңды каяка өлтүрдүңөр деп Манас сураса, Чалыбай: кандай өлтүрдүк биз? Өлгөн жок ал. Кошто. Кайыптаң жакшынакай болуп эле кошто жатат. Туткундар менен бирдикте деп мынтип турса баранды алып келгиле деди дейт. Мына ошентип Кайыптаңды алып келип, баягы кызы атасынын өлбөгөнүн көрүп, Кайыптаң мени өлтүрбөдүң Манас деп ыраазы болуп, бала чакасы менен көрүшүп, өзү 3 уул 2 кызы бар экен. Бала чакасы менен көрүшүп, анан кара бөрктү Манаска бермекке мына ушундай макулдугун берип, анан Манас кара бөрккө үйлөнмөккө ушундай окуяга ушул жерине келип калдык достор. Эми калганын эртең айтып берем буюрса. Саламатта туруңуздар.